Кыргызстан Палестинаны колдоду, Казакстанга Израилдин президенти келди. Трампка кол салуу аракетинин жаңы видеосу жарыяланды. Элчи Америкада жашаган кыргызстандыктар менен жолукту. Ирандын курамасы АКШдагы футбол чемпионатына катышат. АКШга жаңы келгендер кетире турган 5 ката. Саламатсыздарбы? Бүгүн 1 май 26 Чикаго шаарынан Америка жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышы. Биздин каналга катталыңыз, колдоңуз. Ирандын коргоо министринин Кыргызстанга барышы Израилдин нааразычылыгын жаратты. Ошол эле маалда Израилдин президентинин Астанага сапары казакстандыктарды нааразы кылууда. Ирандын коргоо министринин милдетин аткаруучу бригадалык генерал Реза Талайник 29 апрелде Бишкекте өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун коргоо министрлеринин жыйынына катышып, АКШ менен Израилдин аскердик аракеттерин айыптап, аны согуш кылмышы жана мамлекеттик терроризм деп атады. Ал Иран элинин каршылыгы жана туруктуулугу АКШны өз талаптарынан баш тартууга мажбур кылды деди. Талайник АКШ мындан ары көз карандысыз мамлекеттерге мурдагыдай шарт коюу мүмкүнчүлүгүн жоготту деп белгилеген. Жана ошондой эле ал Иран аскердик тажрыйбасын Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер менен бөлүшүүгө даяр экенин кошумчалаган. Андан мурдараак 21 апрелде президент Садыр Жапаров Палестинанын толук ыйгарым укуктуу элчиси Уайла Ахмеда Батрехини кабыл алып, андан ишеним грамотасын алган. Жана өз сөзүндө президент Кыргыз Республикасы Палестинаны колдой турганын билдирген. Андан бир апта өтпөй 27-28 апрель күндөрү Израилдин президенти Ицхак Герцог Астанага расмий сапар менен барып, президент Касым Жомарт Токаев менен эки мамлекеттин кызматташтыгын жана достугун бекемдеген жолугушуу өткөрүп кайтты. Сапар маалында Израиль президенти Иран Кыргызстанды контрабанда ташып, санкцияларды айланып өтүү максатында пайдаланышы мүмкүн деп билдирди. Ал бул маселени Иерусалимге барганда көтөрө тургандыгын айтты. Бул окуялардын баары бир эле убакта Израиль менен АКШ Иранга согуш ачып, Газада кызыл кыргын согуштук аракеттер жүрүп жаткан убакыт туш келди. Кошмо Штаттарда тергөөчүлөр Ак үйдөгү журналисттер ассоциациясынын кечки тамак учурунда президент Трампка кол салуу аракети боюнча жаңы видео жарыялады. Анда куралчан адам мейманканага чуркап кирип, коопсуздук көзөмөлүн болгону 4 секундта бузуп өткөнү көрүнөт. Видеодо коопсуздук кызматкерлери анын артынан чуркап ок чыгарганы байкалат, бирок шектүү жооп катары ок аткан атпагандыгы так аныктала элек. Окуя 25 апрелде Washington Хилтон мейманканасында болгон. Тергөөчүлөрдүн маалыматына ылайык 31 жаштагы Коул Томас Аллен президентке кол салууга аракет кылган деп айыпталууда. Ал азырынча күнөөсүн моюнга алганда, четке каккан да жок. АКШнын юстиция министрлигинин билдирүүсүндө шектүү окуядан бир күн мурда эле мейманканада жүрүп, имаратты алдын ала карап чыккан. Ал коридорлордо басып жүрүп, спорт залды да карап чыккандыгы айтылууда. Айыптоо материалдарына ылайык Аллен мейманкананын шаң шөкөт залынын үстүндөгү кабатта жарым автоматтык тапанча, помпалык мылтык жана 3 бычак менен куралданган абалда жүргөн. Ал пальтосунун ичине 12 калибрдеги аңчылык мылтыгын катып баратканы байкалган. Атышуулар башталганда Трамп баштаган расмий адамдар шашылыш түрдө коопсуз жерге чыгарылган. Жаңы видео прокурор Жанин Пирро тарабынан социалдык тармакка жарыяланды. Анда коопсуздук пунктундагы металл издегичтердин жанында 10го жакын кызматкер турганы, ал эми шектүү адам кара пальто менен коридордон өтүп, кийин пальтосуз чыгып келип, курал менен чуркап өткөнү тартылган. Видеодо укук коргоо кызматкерлеринин бири шектүүгө карата ок чыгарганы да көрүнөт. Маалыматтарга караганда бир полиция кызматкери жаракат алган, бирок ал окту ким атканы азырынча тактала элек. Анткени шектүүнүн адвокаттары алардын кардары ок аткан эмес деп билдиришүүдө. Коул Алленге курал ташуу, зордук зомбулук баштаган бир нече айып коюлду. Алардын ар бири үчүн 10 жылдан каралган тергөө уланууда.
Кыргыз Республикасынын АКШдагы толук ыйгар укуктуу элчиси Эдил Байсалов Чикаго шаарында жайгашкан Кыргыз биримдик борборунда Америкада жашаган мекендештер менен жолукту. Таанышуу иретиндеги жыйында АКШда жашап, окуп, эмгектенип жүргөн мекендештер менен алдыдагы пландар, Кыргыз-Америка мамилеси, виза жана мигранттардын укуктарын коргоо сыяктуу маселелер козголду. Чикагода АКШда кыргызстандыктардын эң ири диаспорасы бар. Айрым маалыматтар боюнча Иллинойсто 30 миңдей кыргыз жашайт. Эдил Байсалов кечээ 30 апрелде Чикагода АКШ менен Борбор Азия кызматташтыгы боюнча эл аралык жыйынга катышкан. Ал элчи болуп быйыл 9 апрелде дайындалган. Ирандын курама командасы АКШ, Канада жана Мексикада июнда баштала турган футбол боюнча дүйнө чемпионатында ойномокчу болду. Бул тууралуу ФИФАнын президенти Джанни Инфантино билдирди. Иран, Бельгия, Египет жана Жаңы Зеландия менен G группасында. Ал алгачкы оюнун 26-жылдын 16-июнунда Лос-Анджелесте Жаңы Зеландияга каршы ойнойт. Андан кийинки оюнда ушул эле шаарда 21-июнда Бельгияга каршы болот. Тайпанын алкагындагы акыркы оюну Египетке каршы Сиэтл шаарында 26-июнда өтмөкчү. АКШ менен Израилдин Иранга каршы согуштук аракеттеринен кийин Ирандын курамасынын Америкага келип келбеши суроолорду жараткан. Эгер Иран келбей калса, тандоо этабында группадан чыкпай калган Италия чемпионатка катышабы деген суроо жаралып, италиялыктар ар кандай аракеттерди көрө баштаган. Мындан мурда Ирандын командасы өз оюндарын Мексикага же Канадага жылдырып берүүнү суранган, бирок ФИФА маселени карагандан кийин ага макул болгон эмес. Иран ФИФАнын шартына макул болду. Ирандын курамасы Азия аймагында Жапония, Түштүк Корея, Австралия менен тең катар эң мыкты курамалардын катарына кирет. Эми АКШга жаңы келгендеги 5 ката тууралуу мурдатан жашагандар кандай кеңеш айтышат ошого токтололу. Биринчи ката бул кымбат унаа сатып алуу. Коомдук транспорт жакшы өнүкпөгөндүктөн АКШда жеке унаа зарыл болот, бирок кирешеңиз жок кезде кымбат авто сатып алуу бул чоң ката деп эсептелет. Анын ай сайын төлөнүүчү акчасы, камсыздандыруусу жана техникалык тейлөөсү сизди каржылык оор абалга кептеши ыктымал. Ошондуктан башында арзан унаа менен эле баштаңыз. Экинчи ката бул дароо кредитке кымбат үй алуу. Америкага келгенде эле чоң үй сатып алуу бул кооз кыялдардын бири. Албетте Кыргызстандан эгер сиз 500 миңге чейин доллар менен келсеңиз, албетте үй сатып алсаңыз болот. Бирок анча акчаңыз жок болсо, бул коркунучтуу кадам. Биринчиден, кредиттик рейтингиңиз жок болгондуктан банктар насыяны жогорку пайыз менен берет. Экинчиден, үйдүн салыгы, камсыздандыруусу жана үйдү кармоого кеткен чыгымдар бар. Бул ай сайын төгө турган ипотекаңыздан тышкаркы суммалар. Ошол себептен башында арендага турган оң. Үчүнчү ката, кредиттик рейтингке көңүл бөлбөө. АКШда кредиттик рейтинг бул сиздин финансылык беделиңиз. Эгер сиздин финансылык кадырыңыз төмөн же жок болсо, анда үйдү арендага алуу, кредит алуу, кээде жумушка орношуу дагы кыйынчылыктарды жаратат. Жаңа келгендердин көбү бул рейтингке кеч көңүл буруп, убакытты текке кетирип ийишет. Рейтинг өзүнөн өзү жакшырбайт, аны атайлап өстүрүү зарыл. Төртүнчү ката, почта менен иштөөдөгү кемчиликтер. АКШда почта бул жөн гана кат эмес. Банктан, салык кызматынан, миграция органдарынан, камсыздандыруу компаниясынан жана ушуга окшогон олуттуу мекемелер тараптан маанилүү документтердин бардыгы почта аркылуу келет. Көп мигранттар поштасын убагында карашпай, маанилүү мөөнөттөрдү өткөрүп жиберген учурларга күбө болуп жүрөбүз. Натыйжада айып пул өсүп, иш жабылып калып, сотко кечигип же документтер жоголушу мүмкүн. Анан да эгер жашаган жер өзгөрсө, миграция жана жарандык кызматка, адвокатыңызга дароо кабарлаңыз. Бешинчи ката, майда чыгымдарды көзөмөлдөбөй коюу. Күн сайын 1 стакан кофе $5,
Авокадо алуу бутерброд $10. Буларды кичинекей сумма деп ойлобоңуз. Бул майда чыгымдар айына жүздөгөн долларларга топтолот. Ошентип биз санаган 5 ката Америкада жашоону жаңадан баштагандарга оорчулук алып келет дешет эксперттер. Ушул маалымат менен Америка жаңылыктарынын бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайм. Биздин каналга катталып лайк басыңыз, комментарий калтырууну унутпаңыз. Дүйшөмбөгө чейин сак саламатта туруңуздар.